биринчиден предупреждение берген эмес. Экинчиден болон соломунга эм аткан эмес. Промой булар ушу аткан айнеге 5-6 окту. 30 декабрдын таңкы саат 6-лар чамасында Кыргызстандын эки жараны Мерседес гигант үлгүсүндөгү автоунаасы менен Өзбекстандын Шархават айылынан өтүп бараткан учурда кошуна чек арачылардын огуна кабылган. Алар жарадар абалында Кыргызстандын аймагына чейин автоунаасын айдап качып өтүшкөн. Учурда жарадар болгон эки жарандын бирөөсүнүн денесинде ок алынып, абалдары туруктуу. Баткен облустук ооруканасынын адистери бул боюнча териштирүү иштери бүтмөйүн сайын алардын ден соолугу жакшы дегенден башка маалымат берүүдөн баш тартышты. Мына жолдон келатып, акам мен икем чегарачылар аткандан кийин жарадар болуп, машинаны айдай албай калып, ушул жака жашырган машиналарды. Машиналар күлүштөрдү алып, документтерди алып, тоо менен аралап качкандан кийин ушул Кыргызстандын 5 километр жеринен келген дагы машинаны Өзбекстандын чегарасына алып кирип кеткен. Окуя болгон жерде жабыркагандардын жакындарынан турган 50 чакты киши топтолуп, кошуна чегарачылардын аракетине нараазычылык билдирип чыгышты. Алар Кыргызстан аймагында турган Өзбекстандын Сох анклавынан транзиттик каттамды коопсуз кылып макулдашуу зарыл. Боз Адыр айылына караштуу 11 гектар аймагына эркин каттоону камсыздоо керектигин айтып талаптарын коюшту. Эми биз өкмөттөн суранарыбыз ушул эмени мындай мамлекеттик деңгээлде чечип берсе. Бирок өтө кыйналдык да сөзүн ачык бир чегарада жашап, ошого бир кайдыгер карабай өкмөт менен чечип берсеңиздер. Мына бүгүн бир эме, эки эмебизди атып кетишти Өзбекстан солдаттары. Кыргызстан террористтер чыккан жерде атып, машиналарын алып кирип кетиштилер. Жаңжал чыккан жерге Баткен чегара отрядынын башчысы барды. Кыргызстан тарап бул окуянын себебин жана абалды аныктоо максатында эки өлкөнүн чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүүнү да белгиледи. Өлкөнүн жетекчисине атылган жаңжал тууралуу маалымдалганын кабарлашты. Азыркы күндө биздин эки кыргыз жараны Баткен областык борбордук ооруканасында окуя боюнча азыркы күндө чегарачылар, тийиштүү органдар бул жерде жергиликтүү бийлик органдары териштирүү иштерин баштады. Азыр окуя боюнча мындан ары дагы анык болот окуянын кандай болгону. Быйылкы жыл башынан бери эле Өзбекстан менен чектешкен Баткен облусунун аймагынан 4 атуулга өзбек чегарачыларынын огу жаңылып, бирөө каза болгон. Ок атуулардын баары аткезчилик менен жүк ташууга байланышкан. Нургазы Жайнаков, Жергал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району.